Бишкектеги үрөй учурган Айзада Канатбекованын өлүмү мына ушул тынчтык митингинин чыгуусуна себеп болду. Мында чогулган активисттер ала качуунун арты өлүм менен аяктаган учурлар көбөйгөнүн, күч кызматкерлери зордук зомбулукту алдын алуу иш-чараларын көбөйтүш керек деп эсептешет. Бизде дагы ошондой нерселер кайталанбас үчүн немеде прессада чыгып атат. Айдана деген кыз өзгөндөн жоголгон экен 2 күндөн бери. 10 мартта кабар келген экен, ошондон бери таппай жүрүшөт да. Ошондой ситуация болбош үчүн ошол ГОВДдан маалымат алабыз деп келгенбиз. Ош шаарында жана Ош областында региондордо болгон ситуация боюнча ошол зордук зомбулук, анан кийин кыз ала качуу боюнча. Ош шаарында жыл башынан бери 66 үй бүлөлүк зордук зомбулук, 5 ала качуу фактысы катталган. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков активисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Айзаданын өлүмүн өтө оор кабыл алганын белгилеп, милиция чоң жоопкерчилик сезип жатканын билдирди. Bir адамдын, bir кыздын тагдыры сынса дагы бул коомчулук үчүн өтө оор. Мисалы үчүн кечээки окуя аябай өтө кайгылуу окуя болду. Биз эми мындан ары да ушундай окуялардын болтурбаш үчүн алдын алуу максатында дагы бир топ иш-чараларды дагы жүргүзүүнү пландаштырып жатабыз. Жыл башынан бери Ош шаарынын аймагында жалпысынан 5 ушул Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин 175 беренесине туура келген факт катталды. Бул никеге туруу үчүн мажбурлап ала качуу болуп саналат. Анын ичинен экөө бүгүнкү күндө биздин тергөө кызматы тарабынан тергелип, 3 кыскартылган. 27 жаштагы Айзада Канатбекованын аянычтуу өлүмү Кыргызстан үчүн чоң трагедия болду. Маалымат интернетке чыгар замат укук коргоочулар, журналисттер, блогерлерден жөнөкөй жарандарга чейин өздүк баракчасына ички иштер министрликтин жетекчиси кызматтан кетишин талап кылышты. Белгилей кетсек, 5 апрелден бери дайынсыз болуп жаткан 27 жаштагы Айзаданын жансыз денеси 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокмор файлдарына жакын жердеги талаадан автоунаадан табылган. Анын сөөгү бүгүн Балыкчы шаарында жерге берилди. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош шаары.